Жомарт, билесиңби, мен мектепте окуп аткан кезде көп бала менден акылдуураак болчу, байраак болчу, сулуураак болчу. Алар андан кийин жакшы университеттерге киришти, атактуу фирмаларга жумушка киришти. Бирок бүгүн карасаң, көптөрү жок уже. Жоголуп кетти. Анча чоң иликке жеткен жок. Эмне үчүн мындай болду деп ойлойсуң? Көп адамдар аябай күчтүү старт алып, андан кийин бирок жакшы университетке киргенден кийин токтоп калышат. Же алар жакшы жумушка киргенден кийин токтоп калышат. А мен болсо катуу старт болбосом деле бирок кыбырап өсүп келатам. Эч качан токтобойм. Эч нерсе мени токтото албайт. Ошол үчүн мен классташтардын баарын ашып кеттим. Ошол үчүн мен эң кыйынмын. Жомарт, ошол үчүн сен дагы тынбай өнүгөрсөң баарын аша аласың. Байларын да, акылдууларын да, сулууларын да баарын аша аласың. Эң маанилүүсү Жомарт тенденция. Тынбай өсүш керек. Тынбай окуш керек. Тынбай аракет кылыш керек. Сен да Жомарт, тынбай өнүк, окей? Дайыма жаңы нерселерди окушуң керек. Жаңы нерселерди аракет кылышың керек. Эч нерсе сени токтотпош керек. Илон Маск деле айтып берген. Ал 2 ракетасы жарылды уже, жаңы SpaceX баштаганда 2 ракетасы жарылды. Эгер 3-чү ракетасы жарылса, анда фирмасы банкрот болмок да. Бирок ал аракеттенип тынбай аракеттенип 3-чү ракетасы учту и ийгиликтүү болуп кетти. Андан сурашты Илон Маск, эгер сенин 3-чү ракетаң жарылып кетсе, сен токтомоксуңбу, фирманы жапмаксың десе, жок, эч качан аны даже ойлогон эмесмин дейт. Ошол үчүн Жомарт, сен эч нерсе токтотпош керек, Даже ракетаң жарылса деле, акчаң жок болуп калса деле, күчүң аз болсо деле, эч нерсе сени токтотпош керек. Эч нерсе мени токтото албайт, эч нерсе сени токтото албайт. Окей? Окей. Алга.